Көңүлдөрдү шат, жүрөктөрдү наз кылган, башатына Аллахтын мээриминин ырахатын, ортосуна кечиримдүүлүгүн, аягына тозоготунан кутулуунун сүйүнчүсүн жар салган орозо келди. Жалпыбыз чыдамсыздык менен күткөн 12 айдын султаны улуу Рамазан күнөөлөрдү күйгүзүп жок кылат деген маанини билдирет экен. Демек, бул айда орозо кармап, жараткандан анын кечиримин сурасак, күнөөлөрүбүз күйүп, жок болот дегендик. Орозо кармоо жамандыкты, кемчиликти жана жүрөктөгү азгырыкты кетирет. Адам баласынын ар бир амалы өзү үчүн. А бирок орозо мен үчүн жананын сыйлыгын өзүм берем. Бул Аллахтын сөзү. Демек, бул ай мусулмандар үчүн Аллах Таала тарабынан берилген бир чоң белек. Билесизби? Орозо кармаган адамдын оозунун жыты Аллах Таала үчүн миск жытынан дагы артыгыраак, а уйкусу ибадат. Бул ай сабырдуулуктун айы, а сабырдын түбү бейиш. Бул ай адамдарга камкордук, жакшылык кылуу айы. Бул ай момундун ырыскысы көбөйтүлгөн ай. Бул ай ыйык Куран түшкөн ай. Орозо эмне дегендерге жооп, орозо бул сабырыңды курчуткан дос. Орозо бул кайрат, күч, кубат. Орозо бул күнөөдөн тоскон калкан. Орозо бул Алладан буйрган милдет. Орозо бул сыйлык. Орозо бул акыреттеги сен карманган сыймык. Орозо бул сабырдуулук кайрагы. Орозо бул мусулмандын байрагы. Даңазалап даңтай турган ай. Келиңиз, бир тууганым, күнөөдөн арылуунун чоң мүмкүнчүлүгүн качырбайлы. Рамазанды кадырлайлы. Сыйлыгын Алла берген. Сообу чексиз, кенен, керемет айды